Günü tünü sen ırdap жүрсөм деймин мырзайым. Айтылуу акын Барпа Алыкулов Сузак районунун Ачы айылында туулган. Бүгүнкү күндө бул өрөөн жалпы Барпа айылы деп аталса, ал эми акын туулган айыл Барпынын кичи ачысы деп айтылат. Гүл бир жолу тынар деймин мырзайым. Илбесиндин пашасы, жолборс деймин мырзайым. Ынабасаң көп жакшы, болбос деймин мырзайым. Барпа акындын жашаган үйү көп жылдар бою кароосуз калып кеткен. Кийин анын 110 жылдыгында, тактап айтканда 1994-жылы көңүл бурулуп, үй музей катары сакталып калуу үчүн короосуна жаңыдан үй салынган. Шиферленип калганын эле айтпаганда үй дал мурдагысындай болуп курулган. Тилекке каршы азыр үй музейи бош турат. Анткени колдонгон буюм тайымдары эстелик болуп калган эмес. Барпынын ата бабасы ушул чоң кыштоодо жашаган. Барпы өзү да өмүрү өткөнчө ушул жерде туулуп, ушул жерде өмүр өткөнчө жашаган. Мына Барпынын азыр калыбына келтирип үй музей кылып койгонбуз. Өмүр баянында артында туяк калган эмес деп жазылып жүрөт, бирок андай эмес экен. Көзү өткөндөн кийин 50 жылдан соң болжол менен 2000-жылдары артында калган туяк барлыгы анык болгон. Жубайы менен кош бойлуу кезинде эки ажырым жолго түшкөндүктөн жалгыз уулу өгөй атасынын колунда өсүп калган. Бирок өлөр алдында балдарына чоң атасы Барпы экенин айтып кеткен. Азыр неберелеринин бири Барпы айылына көчүп келип, короо жайын карап жашайт. Мен Барпынын небереси болом өзү. Ушу багыны карайм, үйүнү карайм. Ата небересиден биз азыр 6-9 шеберелер бир 30дан ашып кетти, 40га жетип калды. Режиссер Русбек Жабиров Барпа Алыкулов тууралуу тасма тартуунун аракетин баштаган. Тарыхты өзгөртүүгө болбойт. Андыктан тасмада акындан сырткары 60-тай кыргыздын чыгаан салкарларын образын чагылдырууга туура келет. Ошондой эле анын 21 жолу үйлөнгөндүгү, анын себептери да кинодо көрсөтүлөт. Бул кишинин тасмасын тартуудагы оор турат. Бирок ошол биздин аксакалдардан бата алып сценарийне киришкенбиз. Буюрса сценарий аяктап калды, бир 105 бет болуп. Сценарийди мага жардам берген Бактыхан Ажымбатова деген билечебиз экөөбүз жазып атабыз буюрса эмки жылы ушул чоң тасманы 4 сезондо тартылат, ошону баштаган турабыз. Барпа Алыкулов өз өмүрүндө 67 акын менен айтышып, алардын бирөөсүнөн да жеңилген эмес. 64 жаш курагында оорудан көз жумган. Быйыл 135 жылдыгы белгиленмек, бирок айыл өкмөттүк деңгээлдеги бир күндүк иш-чара менен бүттү. Облус жана район жетекчилеринин орун басарлары гана катышты. Ал эми Маданият министрлиги азырынча акындын 135 жылдыгына баш оорута элек. Кыргызда сейрек жаралчу залкарды эскерүүгө эмне үчүн республикалык деңгээлде көңүл бурулган жок. Роза Акматжан кызы, Улан Анарбаев, Жалал Абад облусу, Next TV.